Жумгал районундагы Байзак айыл өкмөтүнүн 2022 жылдагы аткарган иштери боюнча отчету жана 2023 жылга аткарылуучу иш чараларынын планы. Байзак айылында жалпы тургундардын саны 6300 тургун, түтүндүн саны 1256. Айылдын жалпы бюджети 24 миллион сомду түзөт. Байзак айыл өкмөтү Жумгал районунун борборунан 8 чакырым, өлкө борборунан 320, ал эми облустун борборунан 240 чакырым алыстыкта жайгашкан. Байзак айылынын айылдык кеңеши 21 депутаттан турат. Айылдын жашоочуларынын ден соолугун чыңдоо, массалык күндөлүк иштерин тейлөө максатында айыл аймагында бир жалпы билим берүүчү Асылбек Молдокеев атындагы орто мектеп, толук кандуу 3 бала бакча жана кыска мөөнөттөгү 1 бала бакча, Айбек Тентиев атындагы маданият үйү, Тенти Бокчубаев атындагы номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 2 китепкана, Дордо спорт мектеби жана Солтор Рысманбетов атындагы искусство мектеби орун алган. Аны менен бирге айыл өкмөтүнүн алдында таза кайрма муниципалдык ишканасы, Көлмө ички суу керектөөлүүчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмеси, Жайыт комитети, суу пайдалануучулар ассоциациясы, жеке ветеринардык тейлөө кызматы орун алган. Айылда жалпы 17 чакан соода түйүндөрү курулуш тармагына керектүү сырыёолорду чыгарган жеке менчик чакан ишканалар, жеңил өнөр жай тармактары орун алган. Айыл тургундары негизинен талаачылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Айыл аймакта жалпы айдоо аянты 3160 гектар аянты түзүп, анын ичинен сууга жер 928 гектар, кайрагы 136 гектарды түзөт. Мунун ичинен үлүштө 2441 гектар кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерине 719 гектар берилсе, анын ичинен ижарага аукцион аркылуу 336 гектар жер айыл тургундарына берилген. Жыл ичинде 1962 гектар жер айдалып, 485 гектар буудай, 310 гектар арпа даны, 45 гектар жерге сафлор өсүмдүгү, 1 гектар жерине жүгөрү жана 1167 гектар көп жылдык чөптөр эгилген. Дан эгиндеринен жыйылган түшүмдүүлүк тоннасына 24 центнерден айланса, жалпы 44346 тонна той топтолгон. Айылдын айыл чарбасын жакшыртуу жана элди суга суу менен камсыздоо, жайыт жолдорун оңдоо, көпүрөлөрдү салуу багытында бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Жергиликтүү бюджеттен Сарыбулак Бысери толук оңдоодон өтсө, айыл элин суга суу менен камсыздай турган Жаңы Арк каналынын жарым чакырымы оңдоодон өтүп жатат. Аны менен утурлай эле Акташ суу сактагычынын башкы курулмасы, тала жолдору, ички көпүрөлөргө түтүктөр алынып жаңыртылды. Ал эми айылдын алыскы Көлмө жайлоосундагы Ак Бышты белин кеңейтүү, ага кошумча Ачаташ Капчык айындагы жол оңдолуп ишке берилген. Буга чейин жабылып калган ички суу жайлоосуна барчу жолдун нугу ачылып, жергиликтүү чабандардын көчүп конуусуна шарттар жакшы. 86 жылдары сел алып кеткен Актерек жолу биринчи ирет оңдоодон өтүп, калк үчүн пайдаланууга берилди. Азыр биз турган жер Актерек Жастоо Күстөө жолунда турабыз. Бул жолдун негизи Союздун убагында эски нугу бар болчу, бирок ушул жол улам суунун нугу бурулуп отуруп, жол жокко эсеп алып калганда, анан быйылкы ушу местный бюджеттен акча каралып, Кудай буйрса ушу жол күзгө жуук бүттү. Мындайча айтканда, бул жол буга чейин деле көйгөй болуп келчикен. Эмнеге дегенде жаздын күнү мунун үстүндө жаздоолор бар. Айыл ичиндеги кезүү, бада, уйлар чыкчы, мал чыкчы, өйдө кыштоо сарайлар бар, 3 сарай бар. Ошолорго баруу жолдору кичине татаалыраак болуп, кооптуу болчу. Мындан өйдө барганда Көлмө жайлоосуна бараткандагы Ачаташ деген жери бар. Ошол жолго аябай тоскоолдук жаратчы. Ал Союздун убагында шагыл урап түшүп, мындай ойдуң жер болчу. Чыгып баратканда машиналар артка кетип, бир топ адам өмүрүнө коопсуздук жаратчы. Ошол жел толтурулуп, Кудай буйрса жакшы бир жөрөлгө болуп бүттү. Мындан тышкары айыл боюнча 7000 түп карагат көчөтү отургузулса, 100 түп чычырканак өсүмдүгү тигилген. Нарын университетинин колдоосу менен долбоор аркылуу 1 гектар жерге алма бак жана мөмө жемиштер отургузулду. Айылда айыл чарба жаатында уруп жыйноо өнөктүгүнө техникалар жетиштүү. Жалпы жолунан алганда айыл чарба багытында алгылыктуу иштер жасалган. Айыл чарба техникаларынан азыркы күндө баягы МТЗ ачып жатабыз. Дагы кошуп өзүнчө кылып. Мындан тышкары комбайн алынып келинген. 2020 жылы Айылбанк аркылуу лизингке жаңы комбайн алынган. Андан тышкары былтыркы жылы тендер өткөрүлүп, 2 комбайнга тендер өткөргөнбүз. 1 комбайны келди, 1 комбайны келет деп күтүп жатабыз.
Келечекте жүгөрү айдап себүүчү жана жүгөрүнү тоют кылып кайра ооруп селоч кылып жасап майдалап алат экен. Ошол жыйноочу техникаларын да сатып алалы. Быйыл 2023 жылгы бюджетке киргизели деп сунуштайлы деп жатабыз. Дагы тракторлорду алсак деген пландарыбыз бар жакын арада. Баягы элди Байзак айылынын тургундары жалпы эле жумгалдыкы көбүнчө эле арпа, буудай, анан эсперсеп чөп айдашат экен да. Андан тышкары баягы тоют катары ошо жүгөрүнү биз сунуштасакпы деп ойлоп атабыз. Баягы биз дотациядан чыккан айыл өкмөт болгондуктан азырынча бизде кичине мүмкүнчүлүк бар да. Жүгөрүнү ушу элге сунуштап киргизгенгечи. Ирригация тармагында азык-түлүк коопсуздугу боюнча бизде ошол маселе орчундуу болуп аткандыктан биз Сары булак деген участогубузда БСР бар эле. Ошол БСР толуп калган да. Союз учурунан бери капиталдык ремонттон өтпөй толуп калгандыктан улам кум келип өзү толтура берүүдөн жылда тазаласа, жылда эле толтуруп салып аткан. Ошол БСРди биз капиталдык ремонттон өткөрүп, астын кайра толуктап, тазалатып, мурунку биринчи куюлган калыбына келтирип, андан тышкары нар жагына суу келе турган жагына кумдаткычын кошо салдырып бердик. Акташ деген участогубузда дагы бир кичирээк БСРыбыз бар. Бирок ал БСРди дагы келечекте чоңойтолу деп жатабыз. Андан тышкары ошол БСРге суу алып чыга турган жери баягы жылда суу жеп кете берип, жарандарыбызга көйгөй жаратчу экен да. Анан баягы кадимкидей жана жүздүк турбаларды коюп алышып, пластмассовый жүздүк турбалардан экини коюп, анан сууну чыгарыш экен аркы жаккачы БСРгечи. Но ошол жерди азыр жазатып бердик. Шлюз койдук, кумдаткычын койдук. Анан баягы шланги коюп чыгара турган дөң бар болчу, ошол жерин түздөтүп, канал лотокчо кылып койдук да. Адамдар, жарандарыбыз азыр барат, шлюзду ачат, суусун толтурат да кайра жаап коюшат. Бер жака кете берет суусучу, ашык суусу БСРден тышкары. Айылда 6500 бодо мал болсо, майда жандыктардын саны 19000ди түзөт. Айыл чарба багытында 4 жеке вет сервис иш алып барса, учурда мал жандыктарды каттоодон өткөрүп жана чип басуу, мал ооруларын алдын алуу үчүн көп багытта иш алып барууга ылайыкташтырылган расколдор курулган. Аны менен утурлай эле ылаң пайда болгон малды зыянсыздандыруучу крематорий жабдыгы алынган. Ушул жылы бардык талапка жооп берген ветеринардык клиника ишке берилүү алдында турат. Эң чоң салынган расколдун жанында турабыз. Бул расколдун кызматы чип басууга, жылкыларга, уйлардан кан алууга жана эмдөөгө салынган. Ошол эмдөө менен кызмат кылат. Бул ветврачтардын жана вет сервистердин ишин жеңилдетет. Бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, ушундай расколдон 2 жерге салынды. Мурун 2 кичиреги раскол бар болчу, ошол менен 4 раскол салынды бизде. Вет сервистер менен вет врачтардын иши жеңилдеди. Мурун бир кесүүнү бир суткада бүтсөк, азыр бир 2 саат, 3 саатта эле бүтүп атабыз. Бул расколдун максаты элди, малдарды жугуштуу оорулардан сактоо. Азыр клиникада бүтүп атат, бүтө астында турат. Буюрса ал жерде да бир раскол бар да, клиниканын эмесинде камтылган. Ошол менен 5 раскол болот. 2022 жылы Дордо спорт мектебинин имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралып, спорт мектеби толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ошондой эле мектепке 784 000 сомго транспорттук унаасы алынып берилип, жаш спортчуларга жагымдуу шарттар каралды. Бул мектеп ачылган 2013 жылы 11 октябрда ачылган. Ачылганда бизге орун жок. Молдокеев мектебинин Г блогунда болчубуз. Анан Кудай буйруп, мынакей биз көзүбүзчө бөлүнүп, илгерки эски мектептин ордун айыл өкмөттөн, анан депутаттар жардам берип, капиталдык ремонттун өткөрүп берди. Буюрса жакшы, балдарыбыз жакшы ийгиликте жашайт. Мына ушул эле өстүн балдар Монголияга, Таиландка, Красноярскиге, Казакстан, Өзбекстанда кыдырып күрөшүп жүрөт. Мыкты алдыңкы орунда призор ажилерибиз бар. Эң мыкты балдарыбыз анан буюрса ушул кеңсебиз ак жолту ак түстүү болуп, балдарыбыз жакшы ийгиликтерге жетишип, келечекте ушу Кыргыздын желегин бийик көтөрүп койгон ойдомун да. Буйруп мынакей могу спринтерибизди алып берди, ушу балдар ташыганга. Эми буйруса ошо менен ташыйбыз. Айыл өкмөт берген акчабыз баягы илгери командир үчүн менен төлөнүп калат экен дагы, акча азыраак болот. Таксистер менен жүрүп кыйналабыз да.
Анан ушул экинчи арманыбызды айтып жүрүп беришти. Бюджеттен алып берди. Төртүнчү айыл өкмөттөн келип алдык ушунучу. Жакшы буюрса, балдарыбыз жакшы. Үмүт чоң ушу балдарды келечекте бир жакшы мыкты балдар чыгып, ушу Байзак эл эмес, Кыргызстанды көтөрсө экен деген үмүтүбүз чоң да. Буюрса болот, мыкты балдарыбыз бар. Айылдагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектепти капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө райондук өнүктүрүү фондуна долбоор жазылып, 7.180.000 сомго колдоо табылган. Долбоорду колдоо иретинде өздүк салым катары жергиликтүү бюджеттен 466.000 сом жумшалды. Ошондой эле айылдагы балдар бакчасы көз жаздымда калган жок. Бакчалар керектүү жабдыктар менен, утурумдуу каражаттар менен толукталды. Өткөн жылы 2022-жылы ушу биздин Байзак айылындагы Молдокеев Асылбек атындагы орто мектебине райондук өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып, ошо айыл өкмөттүн сунушу менен ошол жактан депутаттар кошумча болду. Анан жакшы иштер бүттү өткөн жылы. Чоң корпусту окуп, чоң корпустун эшик терезеси 70-80%ке алмашылды. Пластик эшиктер жаңыланды. Бул ички корпустун үстүндөн жаан агып, аябай көп көйгөй жаратчу эле бизге. Кыйынчылыкта отуруп үстүнөн жаан чачым болуп, анысы толук мынакей чатыр алмашылып бүттү, Кудай буюрса. Сырты болсо жасалып атат. Сууга байланыштуу иштер токтоп калып, мына жазында буюрса ушу фирма келип бүтүргөн турат. Анан жакшы эле болду, жакшы каржылоо болду ошо өнүктүрүү фонддон райондук. Ыраазычылык билдирип кетебиз ушул мектептин атынан, коллективдин жалпы. Байзак айылындагы номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 1986 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Ошондон бери бир дагы жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мындан улам кызматкерлер шарттын жоктугунан бир топ убарага тушугуп келген. Объектинин оңдоп түзөөдөн өтүшү өз кезибин сүйгөн кызматкерлер үчүн жагымдуу жаңылык болду. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен өткөн жылы 3.950.000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Каражатка оорукананын ичи жана тышы жылууланып, терезе каалгалары алмаштырылган. Аны менен катар ички жасалгалары менен ар бир бөлмө заманбап шартка ылайык жасалды. Буга мед кызматкерлери ыраазы. Эске салсак, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу элет жериндеги 5644 адамды тейлейт. 5644 калкка жалгыз өзүм тейлейм. Кыздарым 10 медсестрам бар. Бир зумной врачым, бир лаборанткам, бир зумной медсестрам бар. Кичинекей кезимде келгем, 23 жашымда, азыр 48ге чыктым. Ушул балалык кезимден бери ушул жерде өттүм. Азыр аябай жакшы, жылуу. Айыл элинин маданиятын жакшыртуу жана массалык маданий иш-чараларын уюштурууда Айбек Тентиев атындагы Маданият үйү жана Солтор Ысманбетов атындагы искусство мектеби элге кызмат кылат. Улуттук филармониядан кем калышпаган чоң 3 кабаттуу маданий имарат дал ушул Байзак айылында орун алган. Тилекке каршы көп жылдардан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй келгендиктен Маданият үйүнүн ичинде жакшы шарттар каралган эмес. Бул жайды иретке келтирүү жана толук кандуу оңдоп түзөө үчүн жалпы 81 миллион сом акча каражаты керек болгондуктан ал каражатты каржылоо жергиликтүү айыл өкмөтүнүн чама чаркы чак келбейт. Ошондуктан айыл өкмөтү аталган жайды бөлүп оңдоону колго алды. Анын натыйжасында бул жылы район акиминин колдоосуна ылайык Маданият үйүнүн чатырын алмаштыруу үчүн райондук өнүктүрүү фондуна долбоор сунушталып колдоо тапкан. Айбек Тентиев атында Маданият үйүндө 5 кызматкер жана ошондой эле искусство балдар мектеби иштеп келет. Ичи өзүңүздөр көргөндөй муздак, сахналарыбыздагы отургучтары, ички көйгөйлөрү андан тышкары эң негизги көйгөйүбүз биздин чатырыбыз болчу. Ал чатырдан суу тамып, аябай ушундай жаман абалга келип калды эле. Кудай буйрса, аким колдоосу менен райондук өнүктүрүү фонддон акча каралып, быйыл ошо чатырыбыз ремонттолгон атат. Маданият тармагында бизде атайын искусство мектеби бар. Окуучуларыбыз мектептен сабактар бүткөндөн кийин келип ал жактан окуп, көп ийримдерге катышып, 5 жыл окушат. Орешинде сага жардам кылат ким? Оорусаңда башың кармап сылат ким? Билсең билген бунун баары ата-энеңдин көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир. Таланттууларды таптаган билим уясы 2012 жылы негизделген. Алгач 2-3 тармак менен 5 кызматкер эмгектенип келсе, учурда 18 кызматкер 7 багытта билим берет. Анда би, аккордеон, фортепиано, актёрдук чеберчилик, комуз жана сүрөт бөлүмдөрү бар. Аталган билим уясынын комуз бөлүмүндө жалпысынан 28 окуучу бар. Мындан тышкары фортепианода белгилүү чыгармаларды черткен таланттуулар кездешет. Алды Москвада окутат, Шепкин атында театралдык
училищада ушу бизде мен де бийде бүтүп кеткен кыз азыр ошол жакта билим алып жатат сүйүнтүп. Анан 2-3 окуучубуз дагы шаардагы искусство мектебинде Күрөңкеевде билим алып жатышат. Бул да болсо ошо биздин бир ошол искусство жаында тарбия берип, ошол жана жол ачып берген бир булак катары саналып калабыз да. Эске салсак, мектепте 114 окуучу билим алса, аларга 15 мугалим музыкалык сабак берет. Айыл өкмөтүнүн жылдык кирешесинин планы 24 миллион сом болсо, анын аткарылышы 38 миллион сомду түздү. Ал эми жайыт чогултуу 100% аткарылган. Ал эми айылдагы таза суу менен камсыздоодогу көлмө ички суу керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмесинде жалпы 4 адам эмгектенет. Айыл элин ичүүчү суу менен камсыздаган бул бирикменин 1 жылдык планы 412 миң сом болсо, жыл ичинде 472 миң сомго ашыгы менен аткарышкан. 2022 жылы айылдагы Калакиев көчөсүнө 600 метр, Рыскулов көчөсүнө 460 метр, Бөлөкбаев көчөсүнө 1190 метр суу түтүктөрү жаткырылып, айыл эли таза суу менен камсыздалды. Муну менен катар Таза Кайрыма муниципалдык ишканасында 4 кызматкер айыл тургундарынын күнүмдүк турмуш тиричиликтен чыккан таштандыларды чыгарып, алгылыктуу иш алып барып келет. Баса белгилей кетсек, өткөн жылдын ортосунда жаратылышты өнүктүрүү фонду тарабынан заманбап таштанды чыгаруучу унаа салынып берилди. Ал эми жергиликтүү бюджеттен таштанды урналары жасалган. Чейин дотацияда болчубуз, 2021 жылы дотацияда болдук, 3 миллион сом алганбыз дотация. 2022 жылы дотацияны чыгарып чыкканбыз. 2022 жылкы бюджетти 24 миллион сом болуп бекитилген. Айылдын аярлуу катмарына жыл сайын ар тараптан колдоолор көрсөтүлүп келет. Айылда аз камсыз болгон үй бүлө катары 540 жаран социалдык паспортко киргизилген. Ал эми мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын саны 155 адамды түзөт. Жергиликтүү бюджеттен аярлуу катмарга жыл сайын кышкы көмүр отундарынан, азык-түлүк жаатынан жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын муктаждыктарына карап, ар тараптан гуманитардык жардамдар берилип келет. Ошондой эле өкмөттүн жакырчылыктан чыгуу долбоору менен 13 үй бүлө пилоттук долбоор менен 100 миң сомдук колдоо ала алышкан. Мындан тышкары айылдын 9 жерине балдар ойной турган аянттары менен ден соолукту чыңдоочу жабдыктары жергиликтүү бюджеттин эсебинен орнотулуп берилген. Жергиликтүү кеңешке сунуштап, жергиликтүү кеңештин колдоосу менен балдар аянтчаларды курдук. Андан ошол эле балдар аянтчалардын жанына адамдардын ден соолугун чыңдай турган, баардыгын эле спорт залга келе турган мүмкүнчүлүгү жок да. Ошол баласын ойноткону барып, өзү бош отурбастан, өзү да ден соолугун чыңдап алсын деп, көчө тренажерлорун салдык да. Азыр Кудай буйрса, апаларыбыз неберелерин ойноткону келгенде өздөрүнө дене оюн жазып алып атышат. Мындан тышкары калктын аярлуу катмарына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана айылдагы кары-картаңдардын ден соолуктарын чыңдоо, ар тараптан эс алуусуна шарт түзүүсү каралган инклюзивдик борбор түптөлүп жатат. Байзак айыл тургундары үчүн эс алуучу борбор ачылуу алдында турат, буюрса. Эмилгени мен көтөрүп жана Кудайберген Базарбаевич министр өзү колдоп, ошол Кудайберген Базарбаевичке рахмат, ошонун демөөрчүлүгү менен ачылган жатат. Бул жерде болсо жаш курагына чектөө жок, жашынан карысына чейин мүмкүнчүлүгү чектелгендер барып эс ала алышат. Ал жерде менталдык, физикалык, кол өнөрчүлүк жана агартуучулук менен машыгышат. Ким эмнени кааласа ошол, мисалы үчүн сүрөт тартканды, комуз черткенди, компьютерде иштегенди, же болбосо өзүнүн дене соолугуна кам көрөм десе, жөн эле отуруп баарлашам десе дагы ошого шарт түзүлөт. Ошондой эле Нур жол бер коомдук фонду тарабынан айыл өкмөттүн алдында баардык шарты менен кризистик борбор ачылуу алдында. Бул жакта Кудай буйрса Нур жол бер коомдук бирикмесинин колдоосу менен өкмөт башчыбыз Байыш Сагынбековичтин сунушу менен кризистик борбор ачылганын алдында турат. Кудай буйрса бул жакка турмуш шарты оор кырдаалга кабылган аялдар кабыл алынат. Бул кризистик борборго кабылган аялдар тамак аш жагынан, жатакана жагынан, баардык жагынан шарты бар камсыздалынат.
Жыл сайын райондук деңгээлде өтө турган хоккей боюнча турнир бул ирет Байзак айылында өткөрүлөт. Бул жолу ар кандай жаш курактагы оюнчулардан түзүлгөн Байзак Баатыр командасы аталган айылдын намысын коргойт. 2008 жылдан баштап ойноп келатабыз ушу Байзак Баатыр командасында. Ошондо 2008 жылы алгачкы Байзак Баатыр командасы түзүлүп, ошондо бери ойноп келатабыз ошол команда менен. Азыр бизде Кудайга шүгүр шарттар абдан жакшы түзүлгөн. Биздин айыл өкмөт тарабынан, мурунку аким тарабынан ушул борттор курулуп берип, хоккей ойногон балдар, команданын балдары атан ушу музду куюп, күнүнө 4 сааттан машыгуу жүрүп турат. Мен хоккейге болсо 4-класстан баштап кызыктым. Эми быйыл эле ойноп баштадым, форма алгандыктан. Буюрса ушу хоккей командасына кошулуп, область районунун 1-орунду алабыз деген ойлор бар. Оюнчулар машыгып жаткан аянт 2018 жылы жергиликтүү бийликтин колдоосу менен түптөлгөн. Ага жыл сайын кышкысын муз тоңдурулуп турат. Бул жайда машыгуу болбогон учурларда бардык жарандар үчүн коньки ижарага берилип, элеттиктердин эс алуусуна шарттар каралган. Байзактыктардын кышкы убактыларын кызыктуу, сергек мүнөздө өткөрүүсүнө шарт түзгөн муз аянтты жайдыркычтыр спорттук оюндарды ойной турчу жайга айландыруу пландары бар. Ат жалында шамалдай ойноп, үзөңгү теминеп, күлүк камчылаган көк бөрү сүйүүчүлөрү Жумгал районунун Байзак айылындагы Байзак ата ат майданына чогулушту. Жалпысынан оюнга облустун 5 районунан жана Нарын шаарынан бир команда биринчилик үчүн улак тартышты. Бөрү боюнча облустук чемпионат келерки жылы өтө турчу республикалык мелдешке тандоо иретинде өткөрүлдү. Мыктуу улакчылар тандалып, облустун атынан ойной турчу курама командага алынат. Көк бөрү оюнун утурлай эле айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата ат оюндарынын жарышы өтүп, анда кунан чабыш, жорго салыш жана аламанга түшүү үчүн келген 30дан ашык чабандес аттарын сынамакка жарышка салышты. Өрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан улак тартыштын финалдык беттешүүсү күчтүү атаандаштыкта өттү. Ошентип республикалык беттеште облустун намысын коргой турган командалар да аныкталды. Чөп үстүндө ойнолуучу хоккей спорту боюнча федерациясы өлкө аймагында түптөлгөнүнө аз эле убакыт болгон. Бул оюндун жүрүшүнө керектүү спорт шаймандары хоккейдин мекени аталган Жумгал жергесине берилип жатышы да жакшы жөрөлгө. Байзак айыл өкмөтүнүн демилгеси менен алынып келинген бул жардамдар айыл үчүн ошондой эле жаш муундар үчүн жакшы шарт. Жакында мелдештер болсо ошого даярдашты окуучуларды. Эске салсак, оюндун бул түрү 120 өлкөдө эл аралык хоккей федерациясынын курамына катталган. Кыргызстанда чөп үстүндө ойнолуучу хоккей боюнча федерация үстүбүздөгү жылдын октябрь айында түзүлүп, анын президенти болуп Кубан Атагараев тайындалган. Айыл өкмөттө мындан тышкары аткарылуучу иштер арбын. Ал эми бул 2023 жыл ичинде айыл чарбасына керектүү ирригация тармагы менен ички жолдорго көңүл бурулуусу каралаарын белгилейт. 2023 жылы ирригацияларга жумшайлы, жолдорубузду жасайлы, ички жолдорду асфальттайлы, айыл чарбасына жумшайлы деп жана техникаларды алып берип, башка баягы буудай арпадан тышкарыдагы үрөндөрдү айдаш үчүн элге шарт түзүп берели деп атабыз да. Ошол эле Сары булак участогунда экинчи БСР бар. Былтыр толук сметасын түздүргөнбүз. Быйылкы жылы ошол БСРди кошо киргизебиз. Ал БСРдин астында 40 гектардай жер бар. Баягы БСР иштебегендиктен жарандар ошол жерди колдонбой жүргөн да. Быйылкы жылы ошону жасайлыбыз. Андан тышкары Жаңарык деген каналыбыз бар. Жалпы узундугу 6-7 чакырымга жакын. Элдерибиз жылына ошол каналда тазалоо иштерин жүргүзүп турушат. Жана биз ошол каналды толугу менен бетондоп берели дегенбиз. Азыр жумуштары жүрүп жатат. Кудай буйрса жаз айы баягы келишим боюнча 15 апрелде бүтүрүп берет да. Биз ошондо анан бүтүрүп элдерибизге беребиз. Андан тышкары да калган нар жакта калган бир 6 чакырымды цементте беришибиз керек жарандарыбызгачы. Баягы жылда эле өмүр бою 30 жылдан бери эле тазалап келаткан арты жылда тазалата бербей, дотациядан чыгып бюджет мүмкүнчүлүк берип атканда элдерибизге жардамды берип, ошо ирригация ал жактан жардам берип калалы атабыз.